Экинчи, Аллах Таала китептерди ушул үчүн түшүргөн. Ыйык китептерди. Билесиз, Куран, Инжил, Забур, башка пайгамбарларга түшкөн китептер болгон, Шонун баарысын Аллах Таала ла илаха иллаллах үчүн жөнөткөн. Аллах Таала Куран айтат. Куран тууралуу Алиф лам ра дейт. Китабун ухкимат аятуху сумма фуссилат мин ладун хакимин хабир алла та'буду иллаллах дейт. Айтат Алиф лам ра бул китеп, анын аяттары анык түшүндүрүлүп баяндалган дейт. Кабардар данышман заттан дейт, Аллах Таала тарабынан дейт. Кабардар данышман Аллах Таала тарабынан эмне үчүн дейт. Көрсөңөр, Аллах айтат, Куранды түшүрүп туруп, анык бизге түшүндүрүүгө баяндалган экен, жеңилдетилген экен. Айтып атат, андан кийин уландысында эмне үчүн болгон? Куран эмне үчүн келген айтып берет? Алла та'буду иллаллах дейт. Силер Аллахтан башка эч кимге сыйынбашыңар үчүн дейт. Көрсөңөр, Куранды эмнеге экен, эмне максатта Куран Аллах Таала бизге баяндап берип атат. Эмне үчүн экен? Таухидти орнотуш үчүн. Биз таухидтин негизинде жашашыбыз үчүн. Аллахтын өзүнө сыйынып, Аллахтан башка эч кимге сыйынбашыбыз үчүн. Шуның үчүн экен бизге Аллах Таала Куранды жөнөткөн экен. Мусулмандар биздин эң ыйык китебибиз деп Куран деп билебиз, туурабы? Ошол демек Куран эмнеге келген экен бизге? Аллах Таала эмнеге жөнөткөн экен Куранды өзүнүн элчиси аркылуу? Эмне үчүн? Биз Аллахтын өзүнө сыйынышыбыз үчүн. Аллахтан башка эч кимге сыйынбашыбыз үчүн, ушу таухид орнош үчүн. Ошондой эле сыяктуу мына өзүңүздөр деле Куранды ачып карап көрсөңүздөр, окуп көрсөңүздөр маанилери турат. Ар бир мусулман азыркы күнү андай чоң кемчилик, адамдар мусулманмын дегендер канча Куранда эмне жөнүндө айтылганын билишпейт. Билбей калышты, Курандан алыс болуп калды. Кандай чоң кемчилик. Анан Куранды мына ачып окуп көрсөңүздөр өзүңүздөр деле мына чынында эле аалымдар айткан сөздү тастыктайсыңар. Аалымдар, чоң аалымдар эгерде деле айтып жүрүшөт, Куран бул толугу менен таухид тууралуу дейт. Куран башынан аягына чейин бизге ла илаха иллаллахты баяндайт. Же ла илаха иллаллахты түшүндүрүп берет бизге. Же анын маанилүүлүгүн айтып берет. Же анан ошо ла илаха иллаллахты карманган адамдардын окуяларын айтып берет. Ошо ла илаха иллаллахка чакырып келген элчилер тууралуу айтып берет, туурабы? Жана ошол ла илаха иллаллахты карманып, таухидти кармангандар кийин алардын сыйлыгы кандай болот? Натыйжасы, акыбети кандай болот, кандай жакшы болот экенин бизге баяндап берет. Же ошого каршы болгон ширкти бизге баяндап берет. Анын коркунучу жөнүндө айтып берет. Анын карманган адамдардын кесепети кандай болот? Алар кандай азапка дуушар болот? Көрсөңүздөр, мына толугу менен эле Куранды окусаңыздар, толугу менен башынан аягына чейин таухид тууралуу. Таухид эмне бул? Аллах тууралуу илим дедик. Аллахтын акысын түшүндүрүп берүү. Баштан ачып баштаганда эле эмне? Алхамдулиллахи роббил аламин. Бардык мактоолор ааламдардын эгеси, ааламдардын роббиси болгон жалгыз Аллахка таандык. Ар-Рахманир Рахим, мээримдүү, урайымдуу. Малик яумиддин, сурак күндүн падышасы. Карасаңыз, Аллах Таала жөнүндө бизге баяндап берип атат. Эмне дейт? Таухид Аллах тууралуу илим. Ияка набуду ва ияка настаин. Жалгыз сага гана сыйынабыз. Жалгыз сенден жардам сурайбыз деп атат. Көрсө, жалгыз Аллахка сыйынабыз деп биз ияка набуду, ияка настаин деп мына Куран башынан эле ушуну айтып атабыз. Көрсө, таухид жөнүндө сөз болуп атат. Мына ияка набуду деген дагы эмне экен? Бул таухид сөз. Жалгыз сага гана сыйынабыз. Жалгыз сага гана ибадат кылабыз. Жалгыз сенден гана жардам сурайбыз. Көрсөңөр, мына Куран ушинтип башталабы? Аллах Таала тууралуу айтылып башталат. Жана Куранды окусаңыздар, кайсы гана аят болбосун, аягында Аллах Таала тууралуу айтылып бүтүрөт да. Ва кана Аллаху алиман хакима, чынында Аллах Таала билүүчү жана данышман. Ва кана Аллаху гафур рахима, чынында Аллах Таала кечиримдүү, ырайымдуу. Кандай көптөгөн аяттарда Аллах Таала өз жөнүндө баяндап берет, өзүн тааныштырат. Бул таухид. Жана бүтүп атканда дагы эң акыркы сүрөдө окусаңыздар, эмне дейт? Аллах Таала кул аузу би роббин нас, айткының адамдардын роббисинен кайрылып жардам сураймын. Маликин нас, илахин нас, адамдардын падышасына, адамдардын илахына дейт, Кудайына, сыйынуучу затына. Көрсөңөр, мына башынан баштап акыры аягына чейин толугу менен эмне? Куран башынан аягына чейин Аллах Тааланын акысы тууралуу. Аллах Тааланы бизге таанытат. Жана тааныган соң Аллах Тааланын өзүнө сыйынууга бизге чакырат. Ошондой эле Курандагы эң биринчи буйрук бул ла илаха иллаллах. Мына Куранды ачып окусаңыздар, мына биринчи Фатиха сүрөсү келет, туурабы? Фатиха сүрөсүндө эч кандай Аллах Таала бизге бир нерсени буйрук кылбайт да, бир нерсени тыйбайт. Андан кийин Бакара сүрөсү келет. Бакара сүрөсүнүн башында дагы Аллах Таала момундар тууралуу, мунафыктар тууралуу, капырлар тууралуу айтып келип туруп, анан 21 аятка жеткенде гана Аллах Тааланын биринчи Курандагы буйрукка кезгенсиздер. Ушул тартип менен келгендечи. Айтат Аллах Таала: "Я айюханнас убуду раббакум аллази халакакум валлазина мин qablikum" дейт. Мына Курандагы силер кезиккен, башынан баштап окусаңыздар, эң биринчи буйрук. Эмнени бизге буйрук кылат Аллах Таала? Айтат: адамдар" дейт. "Силердин Роббиңерге, эгеңерге сыйынгыла. Ал силерди жараткан жана силерге чейинкилерди жараткан." Аллахка гана сыйынгыла.
таухидти бизге Аллах Таала эң биринчи буйрук кылып атат. Куранды ачып баштасак. Намаз окугула, же башка зекет бергиле, башка нерсени буйрук кылган жок биринчи тартиппен келсе. Эмне экен? Ла иляха иллаллахту ушуну буйруп атат. Аллахка сыйынуу. Эң биринчи тыюу дагы карама каршысын тыюу да. Мындан кийинки аятта эле Аллах Таала айтат, эң биринчи Курандагы баш тартибин келаткандагы тыюу. Ва ла таж'алу лиллахи андада ва антум та'ламун дейт. Жана силер билип туруп Аллахка эч кимди теңдеш кылбагыла дейт. Аллахка бирөөнү теңдеш кылып, Аллахка бирөөнү шерик кылбагыла дейт. Мына көрсөңөр, мына эң биринчи Курандагы буйрук тартибимен келгенде эмне экен? Аллахка сыйынгыла, ла иляха иллаллах, эң биринчи тыюу Аллахтан башка эч кимге сыйынбагыла. Ширктен алыс болгула. Ошондой эле Курандагы эң башкы буйрук бул дагы ла иляха иллаллах. Көрсөңөрбү? Эң биринчи эмес, эң башкы буйрук. Аллах Таала кайсы гана аяттарында бизге бир нерсени буйрубасын, бизге бир нерсени тыйбасын, бизге бир нерсени осуят кылбасын. Аллах Таала сөзсүз биринчи ла иляха иллаллахтан баштайт. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'a ва бил валидайни ихсана" дейт. Аллах айтат: Аллахка сыйынгыла, Аллахка ибадат кылгыла, ага эч нерсени шерик кылбагыла, жана ата энеге жакшы мамиле кылгыла дейт. Жана андан соң башка буйруктарын айтат да. Көрсөңөрбү? Аллах Таала бир нерсени буйрук кылардан алды, эң биринчи ла иляха иллаллахты эскерип кетет. Башка аятта Аллах Таала айтат: "Ва қада раббука алла та'буду илля ияху ва бил валидайни ихсана" дейт. Сенин Роббиң өкүм кылды. Аллахтан башка силер эч кимге сыйынбашыңарды жана ата энеге жакшы мамиле кылууну дейт. Карасаңар, бул жакта дагы буйруктар айтып келип да Аллах Таала эң биринчи ла иляха иллаллахты айтып кетип атат. Ошондой эле сыяктуу кайсы гана аяттарды окубасаңар, дайыма ушул нерсе турат да. Дайыма Аллах Таала биринчи ла иляха иллаллахты эң башына коет. Эң башкы буйрук экенин бизге эскертет. Жана тыюу, эмнени гана тыйбасын, эң биринчи тыюу бул ширк экенин көрсөтүп кетет. Бул тууралуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү дагы айткан. Бир Абу Бакр сахабадан келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөлөнүп отурган дейт. Анан айтты дейт: "Аля ухбирукум би акбарил кабаир" дейт. Мен силерге күнөөлөрдүн эң чоңу тууралуу айтып берейинби дейт. Ооба айтып бер десе, биринчи айтат: "Ашширку билла" дейт. Аллахка шерик келтирүү дейт. Айтат анан "Ва укукул валидейн" дейт. Жана ата энеге баш ийбей коюу дейт. Деп туруп анан жөлөнүп отурган дейт. Андан кийин отурду дейт. Отуруп туруп айтты дейт: "Ва шахадату зур" дейт. Жана жалган күбөлүк дейт. Жана жалган күбөлүк деп кайра айтыла берди дейт да. Биз ушунчалык аябай катуу ушинтип айта берди дейт. Учукпай эле койсок, болду айтпай калса экен деп ойлодук дейт да. Мындай өзүнө аябай өзүн мындай жаман сезе баштады дейт да. Ушунча катуу жаман күбөлүктөн, жалган күбөлүктөн кайтарган да. Ушунда да көрсөөр, жалган күбөлүктөн кайтаруудан мурда да биринчи эмнеден айтып кетип атат? Ширктен кайтарып кетип атат, эң чоң күнөө экенинчи. Ошондой эле хадисте билесиздер, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам "Иштани бисабал мубиқат" деген. 7 өлүмгө алып бара турган күнөөлөрдөн сак болула деген. Көрсөөр, 7 диндеги, биздин динибиздеги эң улуу күнөөлөр. Эң чоң күнөөлөр. Ошонун баарысынан эң биринчисин эмне деп айткан? Ширк билла деген да, Аллахка шерик келтирүү деген да. Андан кийин сыйкырчылык жана башкаларды айтып кетет да. Маселе эмне? Демек көрсөөр, Куранда дагы, сүннөттө дагы эң биринчи, эң улуу буйрук бул эмне? Ла иляха иллаллах. Көрсөөр, жана эң биринчи тыюу, эң биринчи, эң улуу арамиш Аллахка шерик келтирүү. Ибн Масуд аттуу сахаба радиаллаху анху ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип туруп суроо берген. Айтат: "Айю замби азам индаллах" Аллахтын алдындагы эң улуу күнөө кайсы дейт. Дегенде айткан: "Антаж'ала лиллахи ниддан ва халака" дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Аллах Таала сени жараткан болсо, ага башка бирөөнү теңдеш кылгандыгың" дейт. Аллах Таала сени жаратып атса, Аллах Таала сага өмүр берип атса, денсаулык берип атса, болгон жакшылыктарды берип атса, сен барып ага башка бирөөнү теңдеш кылып атканың. Анын акысын барып башка бирөөгө арнаганың. Айтат, ушул эң чоң күнөө дейт. Эң чоң адетсиздик, эң чоң зулумдук, Көрсөтөр, ушунун баары тең демек бизге ла иляха иллаллахтын таухиддин маанилүүлүгүн бизге баяндайт, Эң башкысы эмне экен? Демек, кайсы гана мусулмандан Куран эмне себептен түшүрүлгөн, эмне максатта түшүрүлгөн десек, эмне деп айтышыбыз керек экен? Биз ла иляха иллаллахты карманышыбыз үчүн, таухид үчүн түшүрүлгөн деп айтышыбыз керек.